Мыйзамыңыздарды ким жазды эле? Биз эксперттик топ менен биргеликте иштеп чыктык. Союзбек Надирбекович, туурабы? Ага. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары. Сиз өзүңүз окудуңуз беле? Ооба. Окуп чыктым. Экинчи беренени ачсаңыз. Экинчи беренеде бир, экинчи пункт, биринчи подпунктта мамлекеттин ишинин бардык чөйрөлөрүндө эки жыныстагы жаштарды, майыптыгы бар жаштарды жана аялуу, бул аялы бар жаштарбы же айырылуу катмарды айтып атасыздарбы? Техникалык ката кетип калыптыр, айырылуу жаштар. Анан эки жыныстагы жаштарды деп биз качантан бери ошентип белгилеп калдык элек? Бул гендердик Сиз экспертизанын жыйынтыгы менен. канчадасыз? Мен 32 жаштамын. 32 жашта. Значит, сиз Совет Союзундан уже кийин мындай иштеп окуп калган жигитсиз да, туурабы? Ооба. Акыркы 20 жылдан бери бизде мүмкүнчүлүгү чектелген деп аталат да, бизде майып деп аталбайт. Есть ЛОВЗ, лица с ограниченными возможностями. Есть мүмкүнчүлүгү чектелген кыргызчасында. У нас слово инвалиды уже не употребляется во всем мире последние 20 лет, в Кыргызстане, наверное, последние 10 лет. Будучи замминистром, тем более бул сферада уят нерсе да, буну билиш керек. Андан кийин үчүнчү беренени ачыңыз. Экинчи. Жаштарды жынысы, расасы, тили, майыптыгы, оңдоңуздар. Этностук таандыгы, улут дегенди белгилеп коюңуздар анда. Дин тутуусу, курагы, саясий же башка көз караштары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы. Мүлктүк деп качантан бери биз жазып калдык элек? Социалдык деп өзгөртпөйсүздөрбү? Эми, конечно, бизде парламентте мындай каталар кетип атса, буга чейин кетип атканы мне тоже неудобно вам замечание делать, да. Анан бияктагы понятие жаштардын волонтердук иши. Парламентте бүгүнкү күндө волонтердук иш боюнча мыйзам каралып атат. Сөзсүз түрдө ошого дал келиш керек. Анан эки жыныстык деген сөзүңөрдү кичине мындай башкача болуп калып атат. Буну деген ушул техникалык деп атасызбы? Бул техникалык эмес, бул кабыл алынып калса абдан кызыктуу болуп калат да. Поэтому как-то вам надо это пересмотреть. Этностугунда карап чыгыңыздар, да. Так, андан кийин стартап дегенге чейин жетиптирсиздер. 6-чы берене, 4-чү пункт, стартаптар. Региондордо стартап деген баары түшүнүп атышат, 7 пункт айтасыз, долбоорлор жаштардын демилгелерин колдоо деген боюнча. Анан 5-чи пункт ачсаңыз, жаштар 5-чи пункт, 1-чи подпунктта жаштардын ичинен калктын социалдык жактан корголбогон катмарын ишкердикке тартуу. Это уязвимые слои населения деп белгилеп атабыз, Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, мыйзамды окуп чыксам, эмелер боюнча, жетимдер боюнча бирде эч нерсе жок да. Мамлекет тарабынан эми парламенттен биз үй салып бериле деп атабыз. Жаштар тарабынан 16-га чыккан жетимдер жумушсуздукка, эч жерден университеттерден квотасы бар экен, бирок ал жөнүндө маалыматы барбы жокпу, мындай укуктары жок, каралбайт. Анан жаштар өз силер да карабасыңар, анда ладно, улуу катмарларга эми сөз жок да, алар кичине башкача карашат мүмкүн. Но жаштар силер колдош керексиңер да андайларды. Где у вас? Не вообще про сирот эчтеке жок да. Анан 10-чу берене 2-чи пункт. Жаштарды жаштар саясатын түзүүгө жана ишке ашырууга тартуу максатында Кыргыз Республикасынын жаштардын республика конгресси өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө жаштар конгресси бар да. Жаштар конгресси бар. Ооба, бар. 2 жылда бир жолу болуп турат. Хорошо, ал конгресске мамлекет тарабынан каражат же кандайдыр бир жардам берилеби бүгүн? Конгресстин негизги миссиясы бул коллегиалдуу сунуш бере турган, бир 2 жылда бир топтоло турган иш чара да. Ошол конгресс чогулганда кандай каражат бөлүнөт мамлекет тарабынан? Биз көбүнчөсү уюштуруу иштерине гана каражат бөлүнөт. Биз аны уюштурабыз, сунуш пикирлерин алып, өздүн жумуштарга колдонобуз. Кофе брейк, жак-бияктарына суу алып бересиздер, ошондо өткөрүлөт, Региондордон келген жаштарды бияка алып келип, ушу конгресске катышкыла дегенде кандай жардам бересиздер? Билеттерин төлөп бересиздерби? Бардыгы, билеттерден бери, жатаканасынан бери логистикасын колдоп бересиздер, да? Бардык биздин каражатыбыз жакшы экен анда. Так,
ошол менден техникалык ката деп, пожалуйста, вы замминистр, статусту түшүрбөгүлө. Кийин анан аксакалдар сизге ушундай кемчиликтер кетирсеңер, анда жаштарды эмне алып келесиңер, эмне алардан эмне үмүт кыласыңар деп күлсө, биз таң калбаш керекпиз да. Недопустимо на вашем уровне такие ошибки делать, да. Жетим балдар жөнүндө сөзсүз түрдө караштырып коюшмуңуздар. Силер көңүл бурбасаңар буларга анан ким көңүл бурбайт, да. А так, честное слово, декларативный закон, никаких новшеств нет. Молодежи бүгүнкү күндө 3 миллион, бизде 33% бизде жаштар, туурабы? Реформаларды силер бербесеңер, биз каяктан билебиз жаштарга эмне керек экенин? Жазгыла да, мындай эч жаңы деле айтып бере турган эч нерсе жок экен да. Биз мыйзамды аткаруу боюнча ушул биздин концепциябызга өзгөртүүлөр киргизип, жаңы ушул багыттарды сунуштайын деп жатабыз. Азыр иш жүрүп жатат ал боюнча. Анан конкреттүү түрдө, мисалы, жаштарга укуктары жок, гарантиялар жок. Парламентте бүгүн 20 чактыдай жаш депутаттар бар. Ошол депутаттар менен биригип алып, анда отуруп, мындай жолугуп, сунуштар берилет да. Бирге иштеп көрбөйсүздөрбү? Алар Кыргызстандын ар бир бурчунан келген депутаттар бар да. Алардын сунуштары көп, электораты чоң. Мүмкүн алардан да бир, может быть, где-то у вас уже замыленный, мындай токтолуп калган немелер, учурлар болсо, мүмкүн алар да жардам беришет да. Анткени региондордо МСУларга кандай жардам болот? Мындайда бир иш чара болсо, биз айылдагы региондорго жөн эле тапшырма берип коебуз Бишкектен центрально. А на местах финансирования каражат эчтеке жок да аларда. Анан эмне иштелет? Эчтеке иштелбейт. Поэтому бул эми алып келгендиктен колдоп беребиз, бирок вы поймите правильно, конкреттүү укуктары жок, гарантиялары жок, жардам жок да. Мен силерди түшүнүп атам. Соцсекторда, конечно, здравоохранение мен өзүм иштеген, бирок именно силердин секторуңар по остаточному принципу финансируется, хотя 33% молодежи есть. Если молодежь о себе вы говорить не будете, государство вас никогда не вспомнит. И вот такие законы будете приносить, вам не финансирование никто и не выделит. Бакта бир тыйын сурабай жатасыз. Эчтеке гарантия бербей жатасыз жаштарга. Декларативный, пустой, ни о чем, ни к чему не обязывающий, ничего у государства не просящий закон. Будете так продолжать, 3 миллиона будет продолжать уезжать в Россию и Европу уезжать. Эми мен сизди мындай катуураак айтсам кечирип коюңуздар, просто силерден үмүт чоң да. Поэтому алып келиңиздер и кичине мындай хотя бы каталарды кетирбеңиздер. Рахмат. Жарайт, рахмат.